Кутман күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандар жана жамааттык медианын угармандары. Жамааттык медианын эл собол көрсөтүүсү өз эфирин баштайт. Эфирди мен Касиет Кубанычбек кызы алып барам. 11 апрель күнү 7560 мандат үчүн 420 айылдык кеңешке шайлоо өтмөкчү. Аялдарга 30% квота берүү мыйзамынын алкагында 2943 мандат аялдарга берилиши керек. Бүгүн эл собол көрсөтүүсү жана радио уктуруусунда жергиликтүү кеңештерге аялдардын мандат алуусу боюнча маек курмакчыбыз. Эфирде Роза Тумбаевдин демилгелери эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору жана 2005 жылдары биз билгенден Каракол шаарында жергиликтүү кеңештин депутаты болгон Тогдоргүл Кендирбаева эже конокто. Саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Рахмат, бирге болсун. Алгач эле суроо берүү менен баштайлы. Маегибизде 11 апрель күнү ушу жергиликтүү кеңештерде шайлоо өтөт да, анан жогоруда айтылгандай 2943 мандат аялдарга берилиши керек да. Негизи бул мыйзам бар, бирок бул иш жүзүндө канчалык ишке ашат деген сизде ишеним бар? Эми мыйзам атайын аялдарды колдоо нормасын киргизди. Бул 30 чек эмес. Балким андан да көп болуп кетиши мүмкүн да. Бирок эки аял менен эркектин ушул жергиликтүү кеңеште катышуу проценти 30%тен кем болбош керек дегенди билдирип атат. Балким эркектер деле 30% болуп калышы мүмкүн да, эгерде түп көтөрө аялдардын мээнетин, эмгегин, айрыкча ковид учурундагы жалаң аялдын, кыргыз аял эмес, дүйнө аялдарынын, анын ичинде кыргыз аялдарынын ушул ковидти жеңүүдөгү каармандык эмгегин эске алуу менен эгерде бүт кыргыз эли колдосо, балким 30% эркектердики да болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн аялдарды биз ковидтен баштадык? Мына карасаңыз, дээрлик врачтардын көп проценти аялдар болду. Медсестралар 100% аялдар болду. Пол жуган техничканын баары, санитарканын баары аялдар болду. Ал эми ашпозчунун баары аялдар болду. Төмөнкү айлык алган жерлерге эркектер иштебейт. Анысы аз келгенсип, үйүндөгү ковид менен ооругандардын баардыгын баккан аял заты болду. Ушул учурда дүйнөдө, анын үстүндө Кыргызстанда 51% аял заты миграцияда жүрөт. Алардын которгон акчаларын элестетип көрсөңөр, үй бүлөсүн багууга мына эгерде 2,5 миллиард доллар Кыргызстанга ошол мигранттардын которуусунан келсе, 50% аялдардыкы деп билиңиз. Ковид учурунда эчтеке баардык ушул аялдар кызмат кылган сектор ушунчалык жабыркалады. Тейлөө кызматтары, тигүү кызматтары, чач тарач кызматтары, сулуулук кызматтары, деги эле таттуу жасоо кызматтарынын баары бул аялдарга, майда бизнестин баары аялдарга тиешелүү, ошонун баары өтө жабыркады. Жакырчылык болуп көрбөгөндөй жогорулашы күтүлүп турат. Азыр мына бүткүл дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлүнүн көчөгү билдирүүсүндө өткөн жумадагы бүткүл дүйнөлүк ООНдун генералдык секретары Гутерриштин билдирүүсүндө кийинки мезгил ковидтин таасиринен кийин элге экономикалык турукташтыруунун жылы деп чечиш керек. Эгерде Кыргызстанда буга чейин 32% жакырчылыкта болсо, азыр күтүлүп атат 34-35%ке чейин жакырчылык кетиши мүмкүн. Эң алгач жакырчылыктын ушу аял жакырчылыгы жогорулашы күтүлүп турат. Анан карап көрүңүз, ушул мезгилде бардык система токтоп турса дагы жалаң мугалим аялдар иштеди. Мугалим аялдар мындай шок абалында өтө тездик менен санариптик технологияларды өздөштүрүп, мына 1 ай ичинде өздөрү мурун көрбөгөн технологияларды өз алдынча өздөштүрүү менен балдарга сабак берүүнү аралыкта өтүп жатты. Демек, аялдар толугу менен 30%, керек болсо 50% келүүгө өзүнүн ак эмгегин, мээнетин, аракетин далилдеди го деп ойлойм. Чынында сиз айткандай, ошо саламаттыкты сактоо тармагы жана билим берүү тармагында 80%дан ашык бул айымдар эмгектенет экен да. Анан өткөн жылда ошо 30% квота боюнча Саруу айылында алгачкы шайлоо болду эле, бирок ал шайлоодо дагы мындай... Мен дагы Саруудан болом. Ошо Саруунун келини болом.
жаштарыбыз кандайдыр ар кандай тигил же бул азыр өлкөбүздө дүйнөдө ушул өтө глобалдуу чакырыктар катуу болуп жатат. Бул жакырчылык учурунда экономикасы күчтүү эмес өлкөлөрдө ар түрдүү агымдар көзөмөлсүз кетип калган мезгилдер болуп атат. Жаңы бир мамлекеттик баалуулуктарга туура келбеген баалуулуктарды жаратуу процесстери жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Ошондо карап көрсөң, Саруда менин ошо төркүнүм, айрыкча кайнелерим, балким кайнагаларым байтур айтып чыгышты, аялдар келбесин деп президентке жана Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды, кат жолдошуп. Анан бирок эл деген эл экен. Тескерисинче ал жерде аялдар өтүп кетти көбүрөөк. Анан айыл кеңешинин төрайымы дагы дарыгер аял болду. Көрдүңүзбү? Дал ошол Кызыл Суу айылындагы аймактык оорукананын инфекция бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген дарыгер айым болду. Мына унчукпай эле кабыл алдык. Ошол жерде эң мыкты мугалимдер жергиликтүү кеңештин депутаты болду. Ковид болгондо жанып эле ошол айылдык кеңештин төрайымы баш болуп, мына жердин баарында ошол элге жардамдарды уюштуруп, ковидтен сактаганга аракет кылды. Эмнеси жаман бул? Эмне үчүн ойлонушубуз керек? Эмне үчүн ошондой айымдарды барбасын деп алдын ала түп көтөрдүк. Мына президенттин өзүнүн ошо 8 мартта дагы билдирүүсүн айтты. 30% аялдардын жергиликтүү кеңешке депутаттыкка катышуусун жана жергиликтүү жалпы эле мамлекеттик саясатка аялдардын келишүүсүн колдоп жана кубаттап атат. Мамлекеттик саясат бар, мамлекеттик институттар кабыл алып атат. Демек, биз ар бир жаран мамлекеттик баалуулукту, улуттук аралык баалуулуктарды, инсандык баалуулуктарды алдыга коюп, кандайдыр бир өзүбүздүн түшүнүксүз түркөйлүк чектелген көз карашыбызды алдыга түртпөшүбүз керек. Анткени улуттун ынтымагынан, улуттун өнүгүшүнөн башка бизде эч кандай баалуулук жок да. Рахмат. Азыр алдыда дагы биз баса белгилегет эле ошол фирмалык билектерибизди ойнотобуз. Ал үчүн биздин эфирди көрүп жаткан көрөрмандар биздин социалдык тармактарда суроосун калтырып, анан суроосун, ой пикирин калтырса болот. Ошол суроонун негизинде сиз өзгөчө бир суроонун ээсин аныктап берсеңиз, бул биздин жамааттык медианын фирмалык билектерин ыйгаралы. Урматтуу көрөрмандар, сиздерди активдүү болууга чакырабыз. Ал эми дагы маегибизди уласак, негизи ушул аял эркек ортосунда бир ажырым пайда болуп жаткандай да. Мисалы шайлоодо болобу, коомдук турмушта, үй бүлөлүк жашоодо болобу, негизи бул ажырымды кантип токтотууга болот? Бул тарбия маселеси. Тарбия маселеси. Балким бул ажырым мындай коом мени сындабасын, бирок көбөйүшү мүмкүн. Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө миң эне балдарын, миң деген балдарын, 100 000 деген балдарын таштап коюп, турмуштун айынан миграцияда жүрүшөт. Ал балдар эне мээримин көрбөй, акча алып атат, кийинип атат, бирок эне мээримин көрбөй чоңоюп аткан балдардын саны көбөйүп жатат бүгүнкү күндө. Карап көрүңүз, мына биз азыр пилоттук 6 айыл өкмөттө иштейбиз. Ошо мигрант балдардын арасында тынчтык жөнүндө конкурс жарыяласак, мейли сүрөт, мейли эссе, баардыгы тынчтыкты эне менен кабыл алат экен. Элестетсеңиз, баардыгы ошол өнүгүүнү эне менен кабыл алат экен. Апам айылдын куту, энем үйдүн куту, эне мындай сиздин кийимиңиздин, үй салганыңыздын эчтекенин кереги жок. Жанымда калсаңыз гана, жанымда жүрсөңүз гана болот эле. Энеси жок учурдагы, энеси бар учурдагы сүрөттөрүн жана ички дүйнөсүн чагылдырганда бул коомдун чаңырыгы тим эле балдардын көзү менен. Балдар билесиздер, алар эч кандай саясий кызыкчылыкты көздөбөйт, экономикалык кызыкчылыкты көздөбөйт. Бир гана ошол мезгилде муктаж болгондон энеси экен. Анан иликтеп көргөндө көпчүлүгү именно энеси миграцияда жүргөн балдардын жазган экен. Ошондуктан кийинчерээк ушул үй бүлөлүк баалуулукту, аялды урматтоо, энени сый көрүү принциби азайып кетсе, дагы жиктелүү көбөйөт. Буга бүгүнкү күндө жардам берип жаткан Кыргызстанда көзөмөлгө алынбаган жана жиктелүүлөрдүн айрыкча
өзүбүздүн салттуу түрдө тутуп келген диндик баалуулук эмес, бир башкача аялдардын укугун чектеп бөлүп жанчып аткан кандайдыр бир мындай диндик өтө мындай догмалык көз караштардын тездик менен жайылышы сөзсүз түрдө тоскоол болот го деп ойлойм. жана буга мамлекет өтө кылдаттык менен анан аракеттерди көрүш керек. Негизи ушу агымдар ар түрдүү иш чараларды өткөрүп калат Кыргызстанда. Ошол иш чараларда баягы аял эркектин ортосундагы мамилени дагы да ажыратып аткан көрүнүштөр байкалып атат да. Ооба, мына акыркы учурда сиз байкасаңыз, мына эми 3 радикалдуу агымдар пайда болуп атат бизде. Бул радикалдуу феминисттер, мына чачты кыркып салганын көрдүңүз, каршылык көрсөтүү жолу. Радикалдуу динчилдер, радикалдуу улутчулдар пайда болуп атат. Кыргыз тилин билбесең, сен Кыргызстанда жашабагын. Жалаң гана кыргызча миңдеген бизде улуттардын өкүлдөрү жашайт да, туурабы? 100гө жакын улуттун өкүлү. Аларды эмне кылабыз биз? Анын да баалуулугу. Алар да Кыргызстандын экономикасы үчүн күрөшкөн. Алар дагы Кыргызстандын экономикасына салым кошкон. Алар да Кыргызстанда чоңойгон, төрөлгөн биз сыяктуу. Бирок алардын өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүк беребизби? Көп учурда бөлүп жарып турабыз. Экинчиден, мына диндик агымдардын чексиз көзөмөлсүз жана жашыруун каржылоонун негизинде келиши. Мына акырында эле муфтий менен болгон окуяны бүт баарыбыз көрүп, мындай чоочуп турабыз. Буга далилдүү мына көчө эле жакында эле өткөн жумада Кара Балтадагы жана Чолпон Атадагы орустардын же болбосо христиан мүрзөлөрүнүн ата энесине тиги дүйнөгө кеткендерине коюлган эстелигин талкалап салышы, бул дагы бир кандайдыр кооптуу тенденция бар экендигин билдирет. Ал эми ошого баардыгына эркектердин жасаган агрессиясына жооп кылып, өзү жанталаш өз укугун коргоо формасын издеген ашкери феминисттердин дагы мындай болушу, бул баардыгыбыз ойлонушубуз керек. Проблема жок эмес, проблема бар. Сөзсүз түрдө ушул мыйзам менен тең салмактуулукту камсыз кылып, мыйзам аркылуу биз 90-жылдары эгемендик алганда эң биринчи бизди эгемен өлкө катары тааныган жана мүчөсү катары кирген бул Бириккен Улуттар уюму. Ошол жерде 200дөн тегерегинде ашык мамлекеттин ичинен Кыргызстан дагы биз кабыл алганбыз. Дүйнөлүк адам укугу, дүйнөлүк балдар укугун конвенция, балдар укугу жөнүндө конвенция, аялдар укугу жөнүндө конвенция. Акыркы мезгилде бүткүл дүйнөдө Кыргызстанда ковид учурунда чексиз балдарга жана аялдарга жасаган зордуктун болуп көрбөгөндөй өсүшүн байкап атабыз, байкадык. Мына Кыргызстанда эле мына ковид учурунда канча бала өзүнө өзүнө кол салгандыгын көрдүк. Сузак окуясы көрдүңүз, жанагы өзүнүн бир тууганыкына барып келгендиги үчүн аялын жазалап, резина покрышкага таш толтуруп илип туруп, эл көрсүн деп баягы бетине суу чачып аткан бул жапайычылык. Жапайы да эмес, кандайдыр бул өтө сөз менен да айта албайсың, аны эч бир жапайы мезгилинде деле андай жасабаса керек. Анан мына күндөн күнгө бул тенденция тереңдеп баратат. Ошон үчүн бүткүл дүйнөлүк коомчулук айтып атат. Эгерде ушул тенденция тереңдеп кете берсе, анда коомдогу өнүгүүгө багытталган гармониялык тең салмактуулук бузулат дагы, сөзсүз түрдө бул зордук, зомбулуктун үстөмдүүлүгүн орнотот деп, мына ошон үчүн бекеринен 30% да катышуу жергиликтүү кеңешке чыккан жок. Эми аялдар жергиликтүү кеңештин депутатына барып жатканда алардан коркпош керек. Эч качан коркпош керек. Анткени мына мен ушул аялдар менен, аял лидерлиги менен иштегениме канча көп жыл болду. Эң алгачкы ушул аял лидерлиги, гендердик теңчилик жолусу, аялдын коомдогу орду жөнүндөгү, аял укугу жөнүндөгү билимдерди Роза Төрөкулова Айтматова эже уюштурган. Ал аялдарды коргоо борборун түзүп, миң аялдарды окутту, ошо гендердик теңчилигине жеткирди. Ошол эле учурда коомчулуктун демилгеси менен көтөрүлүп чыккан гендердик теңчилик мыйзамы кабыл алынып, мына ага чейин 3-орун жок болчу.
мына акимдердин орун басарларын аялдардан кылды го, губернаторлордун деги эле жок эле. Мына бу да мыйзам болсо дагы жетишкендик болуп эсептелинет. Керек болсо биз коңшу Тажикстандан артта калдык, Өзбекстандан артта калдык. А жерде аялдардын мамлекеттик иштерди чечим кабыл алуу органдарына жана саясий процесстерге катышуусу бизден алдаганча алды да. Анан экинчиден миграцияга дагы ал өлкөлөрдөн чыгуусу аялдардыкы өтө аз. Жогоруда айтып кеттиңиз, ошо коомдуу аялдарга болгон көз караштарды. Чын негизи ушуга токтолсок, негизи коомдуу аялдарга болгон ишенбестик, ой пикирлер, көз караштар ишенбеген көрүнүштөр аз эмес да. Бул стереотиптик көз караштыбы же чын эле айымдар ишенимди актабай калган учурлар барбы? Жок, эми бул кандай десек, көзүбүздө көрүнө эле турбай доорду өзгөрттү да аялзат. Мына пландуу экономика, завод, фабрикалар токтоп калганда, мисалы үчүн эркектин баары жумушсуз калды, туурабы? Мектептерде айлык аз. Мына мен өзүм мугалим болуп иштедим, 8-9 ай бою айлык албай, арак ар кандай товарларды ошо айлык акысына берчү биринчи эркектер таштап кетти. Биринчи иретте эркектер ошо мугалимдикти таштады, аял таштаган жок да. Аял биринчи жолу ошол эркектер рекеттерден коркуп сыртка чыкпай турганда, карап көрүңүз, чаар баштыкты көтөрүп, Дордойдон ошол чет өлкөгө товарды биринчи аял ташый баштабадыбы? Биринчи ушул жерде жанагы кийим тигүү менен алектенген аялдар болбодубу? Ар кандай кийимдерди тигип башка өлкөлөргө ташыган аялдар болбодубу? Кантип унутуп коебуз аны? Бул тарых, бул экономика, бул жашоо болчу. Ал эми бүгүнкү күндө өсүп кеткен аялдардын таасирин төмөндөтүү үчүн аларды өздөрүнө баягыдай баш ийдирип ала турган топтор бар, бирок алар бул жөн эле догурунгандык, мындай көрбөгөнгө аракет кылгандык, байкабаганга аракет кылгандык, бирок тегерегин баары ушу өлкөнүн экономикасын өстүрүүдө аялдардын салымы биринчи иретте турат. Эркектер баштаган, эркектерге иш берген заводдун баары, фабриканын баары токтоду. Анын баардыгын, мисалы үчүн, чет өлкөгө металл катары сатып ийишти. Мына Ленин заводу, Фрунзе заводу чекесинен карагыла. Бир мисал келтирейин, Жети Өз районунда сүт заводун жалгыз аял лидер сактап калды. Ал завод ак жалга. Эң оор мезгилинде мына эркектер өзү деле айтат, мени деле башыңды оорутпай эле, ошол 150 адамга кайдагы жумуш? Бир үй бүлөнү бага албай атканда 150 үй бүлөнү бакмак элең. Сатып Кытайга сатып ийсең, анан өзүң каалаган жерден үй алып, анан жыргап банкка салып коюп, жыргап жашай бересиң деп. Бизде алгачкы байыган эркектердин байыганы эмнеден байыганы анализ кылып көрсүнчү Кыргызстандагы. Мына ошол Жүзүмалиева эң алгач ошол карап көрсөңүз, ошол сүттү алып отуруп, кичинекей алгач бир уyu бар, ошол аялдар коллективи менен биргелешип ошол мекемени акционердик коом кылып, купондор менен өздөрү сатып алышат. Коом менен өздөрү кредит алышат. Кредитке эмнени гана жасаган жокпуз дейт. Варенье жасап, көлдүн жээгинен, жолдун жээгинен өрүктөрүп алып варенье жасап сатабыз, картошка өстүрүп алып сатабыз. Ун жок элде капкара унду жеген мезгил болду. Мен өзүм башыман өткөргөн да, көргөн мезгил. Анан ундарды сатабыз дейт. Бишкек алып келип картошка сатам дейт. Эң коркунучтуусу, бир үй бүлөнү бага алат экенсиң дейт. 100 үй бүлө, 150 үй бүлө сени жалдырап карап турганда жерге кирип гана кеткиң келет дейт. Ошол оор мезгилдерди басып өтүп, анан уй алганга кредиттерди берип, мына азыр учурда жалпы районду өзгөрттү деги эле уй саабаган эркектер уй саап калышты. Уй бакпаган эркектер уй багып калды. Эмне үчүн? Бир уйду бир аял саай алат экен. Мейли 2 уйду саай алат, бирок 3-4 уйду күч керек. Мына ошол жерде эркек балдар жана күйөөлөрү дагы соп-сонун жардам берип, бүгүнкү күндө жакырчылыктан чыгууда доор өзгөрткөн аялзаттардын ролун эч качан унутпашыбыз керек. Биринчи сүт рыногун пайда кылгандагы ошол сыяктуу эжелер болду. Мына көчөгүнү биз доор өзгөрткөн аялзат деп Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмү менен өткөрдүк. Ошондо эмне деген аялдар, баягы байкалбаган аялдарды изделди да, изделип, мисалы үчүн баягы социалдык тармактарда жок, өзүн реклама кылбаган
эч ким байкабаган мээнеттерди көрдүк, ыйлагың келет. Мисалы үчүн Айдана Оторбаева өзү бирге деген волонтердук группаны түзүп, ушул акчаларды топтоп, эмне деген больницаларга жаштар биригип алып, ковидке каршы күрөшүүгө чоң топ болду. Же болбосо карап көрүңүз, ошол жерде Бишкек шаарынын биринчи кургак учук больницасынын врачынын сөзү, Интергелподо жөнү ылайыкташкан оорукананын главный врачы айтып атат, 36 саат коргоочу каражатты чечпей, чай ичпей, суу ичпей, туалетке барбай иштегенге туура келди дейт биринчи күндөрү. Эркектер аз, 2 санитарка 4 этажга, болгон 12 врач алгачкы күндөрү. 12 врачтын баардыгы 90% аялдар. Кийинчерээк анан стоматолог врачтар жардамга келди, анан аймактардан келе баштады дейт. Кантип булардын мээнетин, эгерде булар иштебесе, өлүм андан да көп болмокто, туурабы? Демек, ар бир жерде ушундай мээнети эч нерсеге алмаштыргыс аял заты бар. Илгеркиден калган саркындыны жана алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык деп илгерки замандагы орто кылымдагы стереотиптик мезгилди ташташ керек. Тай туйлап такка чыкпайт дейт. Туйламак түгүл, Кыргызстанды даңазалап желеге алган Айсулуу Тыныбекованы, Валентина Шевченканы коюп учурунда мээримдерди кантебиз? Же болбосо алтын баштуу аялдан деп атабыз. Дүйнөдө дүңгүрөгөн окумуштуу аялдын номер 1 катарында турган Асел Сартбаеваны кантип биз эстебей кое алабыз? Мына ковидти алып келе алганга мүмкүнчүлүк бар, сактаганга мүмкүнчүлүк жок. Миллион адамдардын үмүтү жанып турат келсе экен деп. Мына ошол вакцинаны ташып жүрө турган, муздакта да, ысыкта да бузбай турган капсуланы ойлоп тапкан биздин мына кыргызстандык кызыбыз. Биз эмне сыймыктан албайбызбы? Албетте, доор, кырдаалды өзгөртө алган айымдар бар, талашсыз. Мына ошону эски салттык саркындыларды да жаңы мезгилге бурушубуз керек. Мына азыр менин турмушумду алсам, мен кир жуубайм такыр. Мурун кир жууганда бүт үй бүлөбүз менен даярданчубуз. Сен суу ташып келип бер, сен от жагып бер, мен киргизия машинесине жууйм, же колго жууйм, анан баягы сыгалы, жаялы деп. Жөн эле бир үй бүлөнүн түйшүгү эле. Менде автомат бар азыр. Ар бир айылда эмне үчүн аялдар айылдык кеңешке бара жатат? Биринчи иретте гендердик теңчилик деген эмне бул? Суу киргизүү айылдарга. Эмне үчүн? Мына үй түйшүгүн жеңилдетүү, аялдын, үй бүлөнүн ден соолугу. Ошол бир күн кечке суу менен кир жууган аялдын убактысы балдарын өстүрүүгө, үй бүлөнүн ден соолугуна, өзүн өнүктүрүүгө кетип атпайбы? Бүгүн бардык жерге карасаңыз баягыдай тышкы от жагып алып, самовар кайнатып, же болбосо чайнекти илип коюп кайнаткан мезгил жок. Өткөн замандын азыр акылдуу мезгили, роботтордун мезгили келди. Мисалы үчүн мен тамашалап жолдошум айтып калат, кнопка бардыгын эле табылды. Телевизордун кнопкасы бар, радионун кнопкасы бар, кир жууган машиненин кнопкасы бар, пылесостун кнопкасы. Мындай тамашалап сага эле кнопка таба албай турам деп. Доор башка. Акылдуу заман келген мезгил. Анан өткөн мезгил менен салыштырып отуруш мүмкүн эмес. Тескерисинче, момундай сонун макалдарды жаратып атат. Мына алпештеп турса тенем, айга бар эмес беле? Алпештеп турса кеңмекен, ай чүрөк болсо эмне экен? Кадырлап турса кеңмекен, каныкей болсом эмне экен деп мындай которуп алышыптыр. Ардактап турса кайненем, депутат болсом эмне экен дейт. Кадырлап турса жубайым, үй бүлөм көрөт, убайым дейт да. Мына эмне деген сөздөр, Демеле сонун муну ошентип жылдырышыбыз керек. Же болбосо отурган кыз ордун табат деп атат. Бул баягы ала качууп, анан кетпегин деп эркектин күчү жок, сүйлөшө албайт, сүйдүрө албайт, сүйө албайт, анан бирөөнүн буюмун жулуп уурдап келгенде кызды тааныбаган, аты жөнүн билбеген кызды жулуп келип анан ошол
үйгө зордук менен отургузуп коет, анан ошондо таш түшкөн жеринде оор деп жолукту баса салдырып аны бакыртып, анан айтып атат тиги таш түшкөн жеринде оор эмес дейт, таш түшкөн жери ыңгайсыз болсо ал дайым козголот деп айтып атат да, ыңгайсыз болсо. Же болбосо кызга кыр күйдөн тыюу деп айтып атат, кызга кыр күйдөн колдоо. Таш же болбосо отурган кыз ордун табат деп атат, жок, окуган кыз ордун табат деп атат. Билим быйыл деги эле дүйнө азыр акылдуу, доор келди. Билимдүү адам ордун табат. Кыргызстанда эмес, дүйнөдөн керек болсо космостон ордун табат. Билим гана баарын багынталат. Азыр бизге социалдык тармактарда бир суроо келди. Көбүнчө айыл аймактардан аялдар жергиликтүү депутат болууну каалашпайт. Балким аларда уялуу же болбосо өзүнө ишенбестик барбы? Кантип өнүктүрсө болот деген. Бул жерде көпчүлүгү аялдар абдан рационалдуу да, ашыкча түйшүк көтөргүсү келбейт. Себеби чоң жоопкерчилик бул жерде. Эми айылдын парламентинин депутаты болуш, айылдын тагдырын чечиш, айылдын бюджетин чечиш, айылдын муктаждыгын аныктоо бул өтө чоң жүк. Биринчиден ал акы төлөнбөйт. Эмне үчүн жогорку кеңешке барып алып демеле баары эле билген билбегендей эле, а жерде кандайдыр бир привилегиялар бар. Үйү берилет, машинеси берилет, коюп таптаза жерде отурат, айлыгы жүрүп атат. А тиги жерде жок эчтеке. Нөл. Бирок сен чоң граждандык жоопкерчилигиң бар. Биринчиден аялдар ошого ашыкча убактысын кетиргенге аракет кылбайт. Экинчиден баягындай лидердик сапаты жок, биздин стереотиптер ийгочу эмне бар. Аякка баргычак деп мындай салыштыруу бар да. Анын сөзүн, мунун сөзүн анан эркектер үстөмдүк кылып тобу менен келип анан өздөрүнө тиешелүү маселелерди чечип кеткенде ыза болуп калат экен дагы, баргысы келбейт, жаман көрүп калат. Үчүнчүдөн үй бүлөдөн колдоо жок. Мына азыр Кыргызстан боюнча мен ошол тренинг өтүп алар менен баарлашып келе жатабыз. Биринчиден айтып атат, тыюу, койчу эмне бар? Сен кайнаган коет, кайнатаң коет, сен досуң коюп атат. Сөзсүз түрдө өзүнүн мындай айрыкча ушундай айылда стереотип бар экен. Мына бир эле мисал айтайын. Жумгалды Укмушсонун бир уникалдуу эжеке менен кездештик. Анан мен бала кезимде аябай акуловадай ырчы болгуму келчү дейт. Ошо менен замандашмын дейт да. Анан ырчы деген кесиппи деп бир менин немемди, кыялымды токтотту дейт. Анан чын ырдап бер десек, Укмушсон ырдайт экен. Анан өмүр бою эңсейин дейт, сагынам дейт да. Экинчи меники дейт. Бул депутат болоюн дедим дейт. Себеби жана долбоорлор менен өз ара жардам берүү топторун уюштуруп, капуста өстүрүп, азык түлүк продукцияларын баарын өстүрүп, жогорулатып, анан элге ушуну жайылталы деп лидерлик сапатты өнүктүрүп, анан депутаттыкка барайын десем күйөөм айтты дейт, сен кайнагың барат аны менен. Эми мен барам дейт да. Анткени мен барбасам бул маселе чечилбейт экен дейт. Дагы бир аял айтты, абдан мен барам, мен өзүм онкология менен оорудум дейт, репродуктивдик орган көкүрөктөн. Анан ошо жерден менин жашоом экиге бөлүндү дейт. Ооруга чейин жана оорудан кийин, анан эртеңки күн деп анча-мынча келечекке максат койдум. Эми ошо жердеги дейт, ооруп келген аялдарды көрсөңүз дейт, күйөөсү шак эле жашыраак болсо таштайт экен дейт. Акча жок дейт. Бул онкология өтө кымбат дарыланууну талап кылат. Үчүнчүдө үй шарты жок, жанагы оорукчан колдору менен колго кир жуушат дейт. Анан ушунчалык мындай оор абалын эске алуу менен топ түздүк дейт. Атайын ракка каршы күрөшүү деген тобун түзүп, бири-бирибизге жардам берип, Сорос фондуна жазып, ошо жерден кичинекей иш жүргүзүш үчүн атайын кийим тигүүчү машинелерди алып, тигүүчү машинелерди иштеп атабыз. Мен депутаттыкка бара жатам дейт. Мурунку Созовдагы депутаттар суу киргизип бермегиле киргизген жок дейт. Эгерде мен айылыма мен суу киргизгим келет дейт. Суу киргизип жок дегенде ушу аялдардын өзүнүн ден соолугуна, кыздарга болгон камкордугун шарттуу түзүү үчүн мен ошо маселени чечкени сөзсүз барышым керек дейт. Ошондой эле Чоң Кырадагы Айнуранын тагдыры. Мектепте эң жакшы бүткөм дейт. Бирок өз күчүм менен ошол Ош мамлекеттик университетке өттүм.
филология факультетинде окуп атканда ата энем чакырып алды дейт, келгин сени деп. Келип айылга жумушка киргизип койду, мектепке жумушка киргизип коер менен анан күйөөгө берди дейт. Анан 4 бала болгондо эле тез эле күйөөм өлүп калды дейт. Малай болуп иштедим дейт. Малай. Миграцияга кетип калайын дейм, 4 баламды кимге таштайм, кичүүсү эмчекте дейт. Тамеки терем, өрүк терем, жалбырактарын жыйнайм, эмне деген гана жумушту дейт. Анан бир туугандарым боормор, бирок кыялымда мугалим, ачылуудай болсом, топчу-гүлдөй болсом деп ойлочумун дейт. Анан бир туугандарым, 11 тууганбыз дейт. Анан боор оруп, анан акча топтоп берди. Мен кайра ОШПИге тапшырдым дейт. ОШПИни ошол сырттан окуп бүтүп дейт, мен максатыма жеттим дейт. Көрдүңүзбү? Ал сынган жок. 4 баласы менен кайрадан туруп, ошо көрүнгөнгө ошол жалданып иштеп, балдарымды окутуп, өзүм дагы окуп, мына мен мугалим болуп атам. Мен колумдан келет, мен барам депутаттыкка дейт. Анткени бир үй бүлөнү көтөрө алган аял бүтө аламды да көтөрөт. Азыр маегибизде сиздин тажрыйбаңызга бөлгүм келип атат. 2005-жылдары сиз өзүңүз Каракол шаарында Алга Кыргызстан деген партия менен ошо депутаттыкка аттанган экенсиз. Ошол учурда сизге бийликке келүү кандай болду эле? Оңой болду беле же? Жо, мен ага чейинкисин айтайын, Мен 2000-жылы алгачкы шайлоого аттандым. 2000-жылы жогорку кеңешке. Анда дал ушундай лидер аялдардын атайын программасынан өттүк, окуп Караколдо. Мыкты лидерлерди конкурс менен тандап, биз болсо ошол мыкты жогорку кеңешке же жергиликтүү кеңешке барам деген лидер айымдарга жардам беришибиз керек эле да, аларды таанытып, күчтүү жагын айтып. Анан үйгө келип эле ошону кайнатам сурады, сен эмне эле кылып атасың деп. Папа, мен киши таппай атам, мен ушундай Каракол шаардык кеңешке, анан республикалык парламентке ким барса ошого жардам беришим керек десем, анан таба албай атат аял десем, айтат, сен барбайсыңбы деди. Кайнатам. Анан мен айттым, ой папа, сиз мени шылдыңдап атасызбы дедим. Десем айтат, жок, мен шылдыңдабай эле турам дейт. Анан менин акчам жок да десем, менин акчам жок, анан менин акчам жок, өтпөйм да десем, ооба сен өтпөйсүң дейт. Мен эми 1-2 бодо малым кетер дейт. Бирок коом мендей болгон эски адамдан тажады дейт. Анан жаңы кодекс, шайлоо кодекси жакшы экен, сен баргын деди да. Анан ошол сөзүнө эрдемсинип алып бардым. Кайнатам, кайненем экөө жанымда, күйөөм машинени айдайт. Анда эми элестетсеңиз, мына 21 жыл мурун, кайдан 21 жыл мурун. Анан айылдарды аралап барабыз. Албетте мен мамлекеттин кишиси эмес деп мен мугалиммин, эч кимди киргизбейт, кокуй, башка кандидаттар өтүш керек деп. Бирок эл абдан жакшы колдоду, эми анда деле кол менен жазып койчу, эл күтөт. Анан ошол чапча штатнакай кыстырбай биз келин кылып алалы дейт. Анан кайнатам менен кайненем айтат, жок, бул биздин келинибиз, мына 2 баласы бар, бул күйөөсү деп. Анан абдан ошол кайын журтум демилгелеп чыккан, шыктандырган. Анан чын эле эл журт да жакшы колдогон бардыгын. Бирок албетте өткөн жокмун, күчтөр мүмкүн эмес. Аренадагы акча мүмкүнчүлүк, анан мамлекеттик колдоо мүмкүнчүлүгү да жок эле. Албетте өткөн жокмун, бирок ошондон кийин мени кайнатам айткандай тааный баштады. Такшалдым мен. Эл менен иштегенди, сүйлөгөндү, маселе койгонду, маселе чечкенди. Кийинчерээк Караколдон ошо Алга Кыргызстанга чакырып койдурду. Өткөн жокмун, бирок эмне үчүн өткөн жокмун? Бийликтин партиясын эл жаман көрөт. Эл жаман көрөт. Баары айтат, айланайын ай, өзүң эле өтөт элең, эмне үчүн бар эле бийликтин партиясына жармашып алдың дейт да. Бирок ошол учурда баягы аялдар коюш керек. Анын үстүнө мен билим берүү системасында иштегем, көп жыл таанымал болуп калгам. Кыргыз Республикасында жыл мугалими кароо сынагын жеңип алгам, областтык гран-прини жеңип алгам. Эң алгачкы коомдук бирикме түзүп мугалимдерге жардам берүү, билим берүү системасына жардам берүү бар эле, мындай чоң демилгелер. Анан ошону эске алышты. Ошентип, бирок эл кабыл алган жок. Эл түз эле айтты. Баягы бийликтин партиясы деги эле жакпайт элгечи. Анан антип өткөн жокмун, бирок кийинки эле
2-3 айдан кийин Каракол шаардык кеңешке коюш керек болду. Мен шайлоодон тажадым, мен барбайм, көргүм да келбей калды дедим да, себеби аябай чоң репрессия дагы болот, бийликтин партиясында болгон турган нерсе да. Текшерүүлөр да болот, жоопкерчилик да болот, жийиркенүү да болот, тажоо да болот деп анан мен айттым, мен такыр барбайм шайлоого десем, анан мугалимдер келишти. Эже, сиз барбасаңыз ким барат, жергиликтүү шайлоого барыңыз деп. Анан бир күн калганда койдум. Анан ишенесизби, эч кимге жармашпай өзүмдүн жүзүм менен барганда өтүп кеттим. А жергиликтүү шайлоо жогорку кеңештин шайлоосуна караганда өтө катуу, анан ырайымсыздык менен өтөт. Анткени жергиликтүү байлар коет, колунда барлар коет, абдан чоң. Бизде аялдарда байлык жок да. Бирок кадимкидей менин командам, агартуучулар чогуу кыдырышып, монтип үймө үй кыдырып жүрүп, анан өтүп кеттик. Кийин анан күлүп сүйлөшүп отуруп, анан сен канча короттуң, мен канча короттум деп депутат болуп иштеп атканда сүйлөшөт. Анан кээ бири, ой, мен кафеге тынымсыз тамактарды берип аттым, мал сойдум, андай кылдым, мындай дейт. Анан сизчи дейт. Мен 0 тыйын дедим да. 0, мен кайдагы тыйын бермегилем, бар болгону 3000 сомго жана визитка, аркы беркилер гана чыкты, башка эчтеке жок деп. Анан таң калганбыз. Чындыгында биз натыйжалуу иштедик. Анан экинчи топто анан мугалим деген шайлоо тобун түздүк дагы. Анан мен башында мугалимдер, мен абдан билим берүү системасына жакшы жардам бердим. Биринчи жолу подписканы мугалимдерге күчкө салып, газет, журналдарга жаздыруучу, аны токтоттук. Библиотекаларга китеп бюджетин киргизүү, бала бакчаларга жардам берүү, мугалимдерге жана 32 статьясын баарын төлөп берүү. Ушундай чоң иштерди жүргүздүк. Мугалим деген атайын 67 мугалимге жаңы конуш участогун алып берүүгө көп жардам бердик. Анткени биз анан билим берүүдөгү айрыкча сатып алуулар, коррупциялык жолдорун билип, ашкерелеп, мындай таза иштей алдык. Ошондон кийин анан экинчи шайлоо болгондо анан дагы койгула деди, коебуз деп. Бир күн калганда келди мугалимдер. Көнү алдык да баягы, анан барабыз деди. Анан мен айттым, барбай эле коеюнчу деп. Себеби чын эле кээ бир учурда бийлик аябай өз кызыкчылыгын чечүү максатында сени аябай басым кылат. Мен парламентте деле түшүнөм, жана кнопка басып, жагандайдыр бир. Анан мага мындай анча басын алган жок. Мен областтык билим берүү системасын башкарып турдум. Шаарга мен баш ийбейм да. Анан жетекчилер менен тең ата сүйлөгөндүктөн мындай мага көп мындай чапчырлоо атыра алышкан жок. Бирок ошондой болсо дагы мен жон терим менен сезип аттым. Каршы сүйлөгөн адам бюджетке чечим кабыл алууда, же болбосо жеке кызыкчылыгына багытталган иштерди байкап, мындай туура сөзүңдү айтсаң, көп учурда жакпайсың сен. Унчукпаган адам үйдөй болгон баледен кутулат дейт. Башыңды ийкеп, десең, десең, сен баарына жагасың. Сен качан гана мамлекеттин кызыкчылыгында көз карашыңды айтканда, балким сен жакпай калышың мүмкүн. Мамлекет деген ким? Эси жок болуп атпайбы? Миллион киши. Бир кишинин конкреттүү кызыкчылыгы бар, туура? Балким ал жетекчи. Ошентип анан кийинки топто мугалим деп түздүк. Анан ошондо көп саясий партиялар чырылдады. Ушугантип болсун, эми ошол эле СДПК партиясы бизде мугалимдер иштебей коет да деп. Бизди туурап врачтар бөлүнүп кетип калды. Бийликтин партиясына кирбей өз-өзүнчө шайлоо тобу менен бөлүнүп кетип калдык дагы. Анан чалышты. Анан айттым, жок, мен жүзүм бирөө эле азыр мугалимдер деп биригип алдык. Биз кетебиз. Бизди туурап балыкчыдан коюшту, бизди туурап Жалал Абадтан башталды. Анан кийин кээ бирөө мындай күч колдонуу менен бул движенияны, кыймылды токтотту. Биз бирок бир мандат алдык. Болгондо да анан Каракол шаардык бюджет бөлүмүн жетектеп турду. Мен анан министрликке, министрдин орун басары болуп которулуп кеттим. Мен ага чейин социалдык комитеттин жетекчиси болуп турдум бүтүндөй. Ошон үчүн аялдар келсе таза иштейт, таза. Кудайдан коркот дейбизби, айтор сезимтал, рационалдуу. Анан сөзсүз мындай балдарга багытталган ишмердүүлүктү көбүрөөк жүргүзөт. Азыр ошо балким саясатка каттансам же жергиликтүү кеңешке депутат болсом деп, бирок кыялы бар, каалоосу бар, бирок колдоосу жок болуп турган аялдарга кандай кеп кеңеш берет элеңиз?
эң биринчи иретте өзүңө ишен, өзүңдүн билимиңе ишен, өзүңдүн лидерлик кудуретиңе ишен. Ошол жердеги чечилбей турган маселеге көзүң жетеби, эптеп эле көптүн бири болуп кимде кирди чыкты болуп барган жарабайт. Ошол жерде сенин үнүң угулгудай болуп, сен өзгөчөсүң да, сен ар бир адам өзгөчө. Ар бир адамды Кудай жаратканда бири бири менен мындай кайталабаган бир өзгөчө феномен кылып жаратат. Эгерде күчүңө ишенсең сөзсүз баргын. Сен эгер көзүң көрүп турса, ошол жердеги жаман иштерди токтотом десең сөзсүз баргын. Анткени МВД дагы айтты, криминалдык топтор жергиликтүү кеңештин жана парламенттик шайлоого аралашпаш үчүн ошолорду киргизбеш керек деген маселе көтөрүп атат. Мына жаңы президент айтып атат, коррупциялык элементтерин баарын жокко чыгарыш керек деп. Аны элестетсеңиз, ошол жерде аялдардын ОПГнын мүчөсү болгонун уктуңуз беле? ОПГнын мүчөсү болуп аял бирөөлөрдү сабап же кысым көрсөтүп же тартып алуу фактылары барбы? Жок. Аял жасалма 5-6 компания түзүп коюп, мамлекеттин, жергиликтүү бюджеттин же республикалык бюджеттин акчасын өз кызыкчылыгына басым көрсөтүп чечтирген барбы? Жок, андай жок. Ошон үчүн эгерде сиздин балаңыз, сиздин айылыңыз, сиздин коом жакшы жашасын, таза жашасын, адилеттүү коом куруш керек десе, сөзсүз барышыңыз керек. Чоң рахмат. Бул сиздин кеңеш көпчүлүк айымдарга колдоо болду деген, үнүңүз жетти деген ишенимдебиз. Эфирибизге келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз сизге. Урматтуу көрөрмандар, Эл Собол көрсөтүүсү жана радио уктуруусунда жергиликтүү кеңештерде аялдардын мандат алышуу деген темада маектештик. Студияда Роза Отунбаева Демилгелери эл аралык коомдук фондунун директору Докторгүл Кендирбаева эже биздин студияда конокто болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө демекчибиз. Аман болуңуздар.